Кыргызстанга жаңы учактар келсе, ички каттамдарга болгон баалар арзандайт. Дал ушундай билдирүүлөр менен Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун туунду компаниясы Osman Airlines ачылган эле. Мамлекеттик авиакомпаниядагы билеттердин баасы элге жеткиликтүү болор айтылган. Бирок рейстер жүрүп баштаганга чейин да, андан кийин да билеттердин баасына болгон нааразычылыктар токтобой келет. Бүгүн авиакомпания андагы баалар жана ага карата элдин нааразычылыктары тууралуу кененирээк айтып беребиз. Osman Airlines'тын Bombardier Dash 8Q400 деп аталган 80 орундуу учагы Кыргызстанга 6 сентябрда учуп келген. Ал эми андагы билеттердин баасы 2000 сомдон башталары тууралуу маалымат август айында эле айтылып баштап, жалпы коомчулуктун көңүлүн бурган эле. Кийинчерээк бардык каттамдарга болгон тарифтер көрсөтүлүп, Бишкек-Баткен 3300 сом, Жалал-Абад 3100, Ош 3300, Разаков 3300, Казарман 3100, Кербен 3100, ал эми Талас 2100 сомдон башталары белгилүү болгон. Бирок иш жүзүндө билеттердин баасы көрсөтүлгөн тарифтен кыйла жогору болуп, эл нааразычылыгын билдире баштады. Ошондо кандай болуп калды? Osman Airlines. Бишкек-Ош боюнча билеттин баасы 5000 сом дейт. Бул элге деп атайын алынып келинген мамлекеттик авиакомпаниянын учактары болгон соң бирдиктүү эле баа коюп койсо сонун болмок. Osman Air жеке авиакомпания эмес да. Бааны талап көп деп эле акча иштеп калуу үчүн көтөрүп, тыйын иштеп калгысы келген. 5000 сомдук билетти алгандан көрө жеке авиакомпаниялардын 4000-4500 сомдук билети менен учуп кетет жүргүнчүлөр. 5000 сомдук орууну же сатылбай, же киши отурбай бош бойдон кетет. Элдин бийликке болгон нааразычылыгын эле пайда кылат, башка пайдасы жок. Арзан болбойт го, калп эле дүрбөп алдык. Кокуй 2500дөн ашпайт деп аяламга жар салып жатышты эле го. Мындай нааразычылыктарга Манас эл аралык аэропорту төмөндөгүдөй жооп узатты. Билет баасы сатып алынган орундардын санына жараша өзгөрүшү мүмкүн. Канчалык көп орун брондолсо, баалардын өзгөрүү ыктымалдыгы ошончолук жогору болот. Учурда ар бир каттамдагы акыркы 5 орундун баасы төмөнкүдөй. Супер эконом 4000 сом, толук эконом 4500 сом, флекс эконом 5000 сом. Бул кайрылуудан кийин да коомчулукта нааразычылыктар токтогон жок. Эми акыркы 5 орун эмес, калган 8-9 орундар үчүн да баалар жогору экени айтылып жатат. Мисалга, билет сатуучу онлайн сайттардын биринде 17 октябрга болгон Бишкек-Баткен каттамы супер эконом үчүн 4050 сом, толук эконом үчүн 4550 сом, флекс эконом үчүн 5050 сомду түзөт. Ушундай эле көрүнүштү 14 октябрга болгон Бишкек-Ош каттамынан да көрүүгө болот. Бирок көрсөтүлгөн баалар акыркы 5 орун үчүн эмес, 8-9 орундар үчүн көрсөтүлгөн. Биз бул боюнча мекеменин басма сөз катчысы Алена Хоменкога кайрылып көрдүк. Первоначально могу сказать, что именно Ош спрос на билеты прям максимальный. У нас даже вот рейс выкупили билеты, и уже на следующий рейс билеты уже выкуплены. Поэтому во всех авиакассах, во всех авиакомпаниях действует такое правило. Когда спрос повышенный, соответственно, цена на билеты растет. Изначально у нас цена стояла от 300 и выше, там, в зависимости от того, какой вид билета вы выбираете. У нас их 3. Потом, когда мы запустили первый рейс в Ош, мы поняли, что пассажиропоток у нас просто бешеный. И, соответственно, мы уже с 26 октября руководством авиакомпании было принято решение установить цену от 4000 и выше. На данный момент действует такая тарифная сетка. Это из-за того, что у нас очень много пассажиров. Мы сейчас, конечно, работаем. Сейчас придет второй самолет османовский. Где-то к концу октября мы его ожидаем. Мы уже сможем часть пассажиров пересаживать туда, и, соответственно, цена уже будет меньше. Пока из-за вот этой перегруженности мы пока вынуждены вот такую цену держать. Для нас очень перегружены это Ош, Баткен и Разаков. Поэтому в Разаков мы сейчас вообще приостановили продажи, потому что на ближайшие 3 рейса билеты полностью выкуплены. Ички каттамдарга болгон суроо талаптын өсүшү боюнча Бишкек шаарындагы авиаагенттиктердин бирине кайрылып көрдүк. Разлет авиаагенттиги учурда суроо талаптан улам рейстердин саны өскөндүгүн, ал эми бааларды бекитүү жоопкерчилиги авиакомпанияларда экенин билдирди. Ооба, ички каттамдарга болгон суроо талап өсүп, рейстер да мурдагыга салыштырмалуу көп учууда. Жалпысынан Бишкек-Ош каттамы чоң суроо талапка ээ. Бул багытта күнүнө 10-12 рейс учат. Экинчи орунда Жалал-Абад, андан кийин Баткен жана Разаков шаарлары турат. Бааларга келсек, аларды толугу менен авиакомпаниялар бекитет. Бул баалар билеттерге болгон суроо талапка түздөн түз байланыштуу.
Белгилей кетсек, Жарандык авиация агенттигинин маалыматына ылайык, учурда мамлекет ичиндеги каттамдарды Aviatraffic, TezJet, Aeronomad Airlines жана Skyfru компаниялары тейлейт. Ал эми Osman Airlines'ка тиешелүү Dash 8Q400 учагы учурда Ош, Баткен, Талас каттамдарын баштаган. Авиакомпаниянын экинчи учагы октябрь айынын аягына келери айтылса, 3 жана 4 учактар 2025 жылы келерин өкмөт башчысы Акылбек Жапаров да белгилеген. Бүгүн биз өзүбүздүн каражат менен жарандар үчүн учакты сатып алып жатабыз. Буюрса бул биринчиси, бир айдан кийин экинчисин да күтүп атабыз. Келерки жылдын майында үчүнчүсү келет. Ошо жылдын аягына чейин Манас Самудинович 4-чү самолетту алып келген тат. Ошентип ички каттамдардын баарын биз өзүбүздүн жарандарыбызга эң ыңгайлуу, анан коопсуздук боюнча биринчи орунда турган самолетту менен камсыз кылабыз. А сиздин бул тууралуу оюңуз кандай? Ата мекендик учактардын көбүшү ички каттамда атаандаштыкты жаратып, бааларга олуттуу таасир тийгизе алабы? Комментарийге жаза кетиңиз.